Бүгін ақырғы күн келдім фитнеске, Vernon Hills. Уже hemen бүтті. Членстан мүчөлүгүм өткөндө токтотуп койгом. Оказывается, көчөгүн эле бүтүп калыптыр. It was terminated yesterday dedi да. Мен атайын членстамды өчүрүп койгом да уже, в смысле, эмеден баштап, январдан баштап башка фитнеске барам деп. Жакшы фитнес болду мен үчүн. 3 айдын ичинде жакшы вес кидип еттим, жакшы жетишкендикке жеттим. Ден соолук. Ассаламу алейкум. Кандайсыңар? Менин подписчиктерим келе жаткан жаңы жылыңар менен жаңырып келе жаткан. Кече күнү бул Чикагонун тегерегинде bir restoranda bir kırgızlar satып алышыптыр. Биздин bir тууган кыргыздар. Сонун эки чоң кол менен билбейм, үчүнчүсү жок, ушул эки чоң колун көрдүк. Сонун кече уюштурушту. Эми демөрчүлөр унутуп калдым ким экенин. Эми демөрчүлөр бир нече экен. Жакшы майрам уюштуруп $200 киши башына төлөдүк. Bir 200 киши болду го. Анан мен бир нерсе эмсесиз bir комментарий айтып кетишим керек да. Эми айтпасак болбойт. Майрам жакшы болду. Майрам жакшы болду. Кудайга шүгүр. Улуу кичүү дебей чогулуп турбуз. Эми башка жерлерде деле болуп аткандыр, башка кечелер. Эми бул эмне деди, Эрлан Андашев деген ырчы экен, ошол келип ырдады. Окшойт мен да. Окшойт мен да. Тааныбайт экен мен негизи ырчыларды. Тааныбайм, укпайм дегенде. Имамдарды сурасаңар бүт баарын айтып берем Кыргызстандын. А так ырчыларды билбейм. В общем, жакшы болду. Аябай жакшы уюштуруптур. Тамада жакшы, ушундай жакшы келбеттүү, имандуу, жакшынакай жигит экен. Жакшы болду. Демөрчүлөр жакшы экен, баары жакшы. Баары жакшы эле башталып келаткан ошол. Эми тамак ашын айтып кетет. Тамак ашта сон болду. Улам алып келип атты. Улам түрлүү тамакты. Кудайга шүгүр, баары жакшы болду. Мени 3 стол дейт. 12 стул дейт. Анан 3 чайник чай дейт. Ошого бешкекпе? Сен берсең берейин. Кофтон жейле. Давайте кофтон жейле. Кофтон алалы. Батыраак бүтүрөлү дейт кана кредит табыш керек. Кандай экен? Жакшы болду. Мени үйдө отурасың, үй күчүк болбой басып жүрү деп, мен подругам жүрү деп эчитип алды да. Мейличен барып келейинчи, мен такыр ошо кыргыз коомчулуктун ушундай аземдерине, ушундай эме майрамдан өгүп барбайм да. Жайында эле барбасам, анда сандай то. Анан баары эле жакшы болуп аткан. Бир маалда эле баягы столдун астынан алып чыгып ичип аткан суусундуктар столдун үстүнө чыгып калды. Биздин жаштарыбыз кекиртектерине ээ боло албай калды окшойт. Бир маалда столдун үстүнө чыгып, стул отурушун үстүнө чыгып, бийлеп кыйкырып ошентип башташты. Анан бир маалда аркабыздан кыйкырып өкүрүп эле болуп калды өзүнчө эле. Ошо биздин кыргыздын жигиттери аябай ичимдикке мас болуп алып, официанттарга атырылып, аз өпкөңүзөн болуп эле ошо жерде ызы-чуу болуп, ар жактан security орустар келди. Өзүбүз разберемся деп аларды жолго салышты. Анан ошону менен бүттү экен десек, баягы тарап атканда тышта да ошентип дагы согушуп жүрүшөт. Анан
ememdi terеземди түшүрүп ай балдар уя албайсыңарбы, уят кой токтот куламыңарды, токтоткул уят эмеспи дедик, эч кандай эме жок. Уят дейм ба, мен бир нерсени айткым келет да. Бул кайсы жерде жүрбөсөк дагы эми кыргыз биз өзүбүз улуу калкпыз, маданияттуу калкпыз, байыркы элибизде ушул аябай көкүрөгүбүздү каккылап мактанып келебиз турабы? Туура, ал анык. Бирок ушундай чет өлкөдө жүргөндө ушул өзүбүздүн ошол маданиятыбызды жакшы алып жүрсөк, өзүбүз кыргыз экенибизди кайда жүрбөсөк дагы, эми айланайын, эми ал жерге улуубуз да барат экенбиз, күчүбүз да барат экенбиз. Эми ошол жердеги отурган адамдардан деле кичинем да уялып коюшса жакшы болот эле да. Эми акыл ыйман берсин биздин жаштарга. Кайсы жерге барбасак дагы ушул ар бир улуттун өкүлдөрү өздөрүнүн маданиятынын эң жогорку деңгээлин негизи көрсөтүп жүрүшүбүз керек да. Кайсы жерде болбосок дагы бир эле адамдын жүрүш турушунан бүтүндөй элдин маданиятын эметип коюшу мүмкүн да, баалапчы деп ушундай экен депчи. Туура эмес, ошол жерде орус калкы жүрдү, ошол официанттардын арасында жакшынакай татынакай кыргыздын балдары да ошол жерде обслуживать этип жүрдү. Ошолорго эмне БУ командасы Кылычбайке кетти, барысы ошолорду эмне күнөө эмне атырылып өпкөңдүзүндө ошол жерден жон койсо уруп өлтүрүп да салмакпы билбейм, тим эле көзү тим эле момтип жалындап бети кыпкызыл, тим эле адам өлтүрүү ичидөй түрү бар биздин жигиттер. Астафируллах. Экинчи барбайм деп сөз бердим, барбайм. Мындай жерге баягы тең менен тезек кабы менен дегендей мындай арак ичүү жерге вообще барбайм негизичи. Анан мен ойлогон эмесмин арак ичилет деп, ойлогон эмесмин. Мен көрүп жүргөн, мен сыйлап жүргөн блогерлерди деле көрдүм ошол жерде. Эми бирөөгө үлгү болуш керек да, элге таанылып калгандан кийин үлгү болуп кой ай уй депчи. Жок, андай болгон жок жигиттер. Эгер кыздар ушу 29 декабрда жанагы Эрлан Андашев өткөргөн маскарад, жанагы жаңы жылдык кечеге барган болсоңор, өзүңөрдүн жүрүш турушуңарды бир байкап койгула. Мен баардыгы ошондой болду деп айткан жокмун. Аябай көп жакшынакай маданияттуу, жакшынакай ичпей жебей эле жакшынакай отуруп рынырда бий бийлеп жакшынакай кеткен жаштарыбыз болду. Эми баягы бир карынды бир кумалак чиритет эмеспи, ошондой болот экен да. Биз айтпаганда, биз улуулар айтпаганда ким айтат? Айтышыбыз, мен айтамын. Балдарыбызга ыйман ынсап берсин, айланайындар, ай кыздар. Анан жанакынтип жапжаш кыздар тигил ичимдиктен ичип алып ошол жерде аябай баягы туура эмес көрүнүштөр болуп атты. Анан биздин кыргыздын жигиттери башка улуттун кыздарына үйлөнүп атат, анан Африкадан алып келип атат, ичибиз күйүп атат дейсиңер. Анан кантип анан күйөө чыксын, жанакындай жүрүш туруш кылып атсаңар. Аман болгула, бактылуу болгула. Бирок ыйман ынсап Кудай берсин. Ошончолук эле сабырыңар түгөнүп, ушунча эле ичкиңер келип атса, мисалы айланайын, силер ким кой дейт, кой деген кожо жок, ай деген ажы жок болуп атса, үйдөн отуруп алып деле эметпейсиңерби? Мен баягы ичкиле деп үгүттөгөн жокмун, бирок эми ошончо болсочу, ошол коомдук жерге келип алып ичпей эле койгулачы, суранычы. Татынакай келип, татынакай кийимиңер менен келип, жакшынакай отуруп, орда бийлеп кеткиле да, эмне кереги бар ошондой жерден кызып алып, анан туура эмес көрүнүш эле болот экен да. Эми негизи кече аябай жакшы өттү, сонун болду. Ошол меймандар дагы ырдап, ушундай эле артисттен кем калбай ырдаган меймандар бар экен. Дамир деген жигит. Дамир, эгер сен көрүп атсаң, Азамат Токтогулдун жигити экен. Азамат.
өкүнүч болуp kaldı da. Өкүнүч болуп kaldı. Ошол ай деп тургула да өзүңөр да кой деп мындай бири бириңерди тыйып тургула да ай көп ичпей кой сен ичип алганда мындай болчу элең депчи. Эми туура эмес да. Туугандар, иманга келели. Обязательно эле ичимдик ичип алып эле көңүл ачыкта эмес да, туурабы? Ошону эске алып, мындан кийинки кечелерде андай болбосун, болбой эле койсунчу. Туурабы? Мен туура эмес айтып атсам, туура эмес, жок өзүбүз билебиз. Өтөгүздү төргүлөбүз деп жаза бергиле да жактан. Бирок менен баары бир улуу инсан болгондон кийин улуу айтамын. Анан биз айтпасак ким айтат? Кой. Жүргөн жерибиз бөтөн жер болсо, Америка болсо, анан бул жерден бат эле полиция бат эле кармап, бат эле өпкөнү үзүп туруп колго карматып койчу эле жер да, андай болбойт. Айыл жигитти айылдан чыгарса болот, бирок айылды жигиттен чыгарганга болбойт дегендей болбойт отур. Баарыбыз айылданбыз, бирок маданиятыбызды улуу тутуп, жогору тутуп жүрөлү. Кой, эмне дейт деш керек, башка улуттун өкүлдөрү эмне дейт, кой уят бул жерде бир гана кыргыздар эмеспиз деп. Анан ошол кыргыз коомчулуктун эмелери, баягы лидерлери ушуну эске алгыла, ким көрүп аткан болсо. Кой деп койгула. Ушундай кечелерде эскертип коюп жүргүлө, ичимдик болбосун, тиги бу депчи. Эми кандай болот анан? Ошентип анан кыргыз улуту жоголуп кетели. Мен азыр мына киргизип коемун анча-мынча ошол кечедеги видеону. Жылдык кечебизге дагы бир жолу кош келиңиздер. Биздин башкы өнөктөш Милан Талас Трак компаниясынан кол чабуулар болсун деп атат. Громче. Песня. Bir gelecek asılmasıyla mesele. Vay bravo!